Саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб. Элимдин ден соолугу үчүн. Кутман күнүңүздөр менен кандайсыздар? Биздин катталуучуларыбыз, достор, баарыңыздар менен чогуу дагы бир сонун подкасттабыз. Аты жөнүм Айнура Миназарова жана бүгүнкү ушул подкастта биз Face Fitness'тин сырлары жөнүндө бөлүшөккө турган Аида Чыңгышбаева эжекебиз менен маек курабыз. Ошондуктан алыстабаңыздар. Мурунку подкастты убада кылганбыз, көргөзүп берет эжеке сонун бир эң негизги маанилүү же башында керек боло турган көнүгүүлөрдү деп. Анда келиңиздер биз менен бирге болуңуздар. Негизи бул Face Fitness эмне десеңиз, подкасттарыбыздын биринде сөз кылганбыз. Бул табигый жол менен жашаруу, беттеги бырыштарды алдын алуу, канткенде, көп акча коротпостон, өзүбүздүн ден соолугубузга залалын тийгизбестен бир күнүнө 10-15 мүнөттүн ичинде өзүбүзгө кам көрсөк болот. Өзгөчө айымдар үчүн бул өтө жагымдуу тема. Мырзаларды билбейм, айта албайм, бирок айымдар үчүн бул күмүш сыр. Ошондуктан биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен. Кандайсыз Айдыже? Жакшы. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Сиз менен ушул бүгүн дагы сизди бир сыйра кыйнайын деп турам. Face Fitness'те биз мурункуда сонун сөздөрдү айтып бердиңиз, кантип туура күлүш керек, кантип уктабаш керек, кантип укташ керек деген. Эми бүгүн болсо конкреттүү түрдө ошол Face Fitness'тин негизи болгон бир көнүгүүлөр жөнүндө сөз кылсак жакшы болмок да. Мисалы, кайсы көнүгүүнү эмне үчүн жасаш керек? Анда келиңиз, сөз сизде. Face Fitness'те негизи көптөр ойлойт да, бет мага бир көнүгүүнү көрсөтүп коюңузчу, бул жериме бырыш түшүп кетти, же биягым куюлуп кетти, мага бияка эле же бияка эле же бияка эле депчи айтачы дешет да, анан андай болбойт да. Бул деген комплекстүү түрдө иштеш керек десем, жок, кереги жок комплекс. Могу жериме бырыш түшүп атат. Могу жерге эле бериңизчи деп келишет да. Анан айтам, жок кыздар, болбойт. Негизи бул Face Fitness'те адамдын денеси бул деген бир нерсе да. Мисалы үчүн единая система деп коет да, эми кыргызча кичине орусча кошуп кете берейин. Единая система деп коет да. Анан негизи биз деген ушу бет менен иштеш үчүн биз деген денебизден баштайбыз биринчи ирет. Осанкадан баштайбыз. Туура отурганда үйрөтөм да, мындай осанкаң бузулбай, куюлуп калбаш үчүн мынтипчи, бүкүрөйүпчү. Анткени биз отурганда да туура эмес отуруп алабыз, осанка мынтип куюлуп калабыз, анан осанка дегенде анан мынтип белибиз менен мынтип түртүп, анан мындай түздөн өз бир азайын кайрылып өзүбүз билбей кайра куюлуп калабыз да, ошондой да. Мисалы үчүн отурганда да туура отуруш керек экен. Баягы белиң талыбаш үчүн, аркаң мындай комфорттуу түрдө жүрүш үчүнчү, жүргөндө дагы туура жүрүшүң керек. Мисалы үчүн ийниңди ылдый тартып, бул чокуң менен, макушкаң менен мындай потолокко тартылыпчы, жана ёлочный игрушка деп коет, баягы ёлкага илген тиги оюнчуктай болуп, мынтип жүрүшүң керек да. Анан жүргөндө ошо мойнуңда тартылып, дайыма тартып жүрүшүң керек дагы. Бул эгиң полго параллелдүү түрдө жүрүшүң керек да. Ошентип эгерде ар дайым жүрсөң, мойнуң да узун болот. Мойнуңа да жанагындай кольцо Венеры деп коет, ошондой түшпөйт, бырыш түшпөйт, кош ээк болбойт. Анан могул овал деп коет, бетиңдин формасы жакшы болот да. Биз эмне кылабыз? Биз анын баарын кылбайбыз да. Биз деген монтейбиз, сотканы мынтип карайбыз да. Анан өзүбүз эле бияктын баарын өстүрүп, багып, чоңойтуп, бапестеп жаткан болуп атпайлыкпы? Анан албетте мойнубуз кыскарат. Момундай бырыштар жабышкан, бири-бирине жабышкан, жана кольцо Венерден бырыштар бири-бирине жабышат. Анан ийнибиз мынтип көтөрүлүп калат. Колубузду көтөрсөк дагы монтип көтөрөбүз ийнибизди. Мен айтам да, жок, кана колуңар көтөрүлөчү десем, анан кыздар монтип көтөрүшөт. Жок, туура эмес десем, мына деп анан көрсөтөм да, ийниңер ылдый, башыңар өйдө, анан мына. Эми ар дайым мойнуңарды ушундай бир позицияда алып жүрүшүңөр керек депчи. Бул эң негизгиси. Отурганда көп нерсе мисалы үчүн осанкадан болот да. Эгерде Кудай таалам бизди ушундай жакшы жаратыптыр, бизде бүт организмде бүт
баары өзү регуляция болуп жакшы болуп турат эгерде туура алып жүрсөкчү. Анан деген мисалы үчүн биз баягы моментип отурсак, туура эмес отурсак, баягы булчуң эттер куюлса, ал куюлганда аркасынан жанагы сөөктөрдү тартат, анан сөөктөр да өзүнүн ордунан жылат. Да, эми мисалы үчүн жанагы бутуңду мынтип бири-бирине коюп отурганда бир жак баягы жамбашка эметип каласың да, күч келип. Анан бул бүт булчуң эттер бияк жакка ойт дагы аркасынан жанагы сөөктөрдү тартат. Анан эмне? Анан биягым ооруп атат, белим ооруп атат, тиягым ооруп атат депчи. Мисалы үчүн ушинтип бутту кайчылаштырып отурганда дагы мындай бир жак жагы көтөрүлүп калбаш керек. Ось тела бизде түз болуш керек да, баягы эле отурушуң керек. Бияк жагыңа бир 10 мүнөт отурсаң, бияк жагыңа да 10 мүнөт отурушуң керек да, асимметрия болбош үчүнчү. А биз антпайбыз да. Мен ыңгайлуу жагын алабыз. Ооба. Мен ушуну деген экинчи бутум илейин десем эле илинбейт. Илейин десем эле илинбейт. А көрсө ошол көнөткөндө бир жакка уже денең кышыйып, анан могу бир жагың кыска, анан бир жак оозуң мындай өдөй, бир жак көзүң, негизи анан асимметрияларды биз өзүбүз күчөтүп, өзүбүз ошентеткенбиз да. Анан экинчиден биз жашап келгенде осанкадан баштайбыз, анан моюнга көнүгүү кылабыз, анан кийин могу желкебизге, бүт мояктагы сөөктөргө, бүт башыбызга, чач өскөн жакы, бияк эчтеке кармабайбыз, тарап коебуз, ушундай эле да. Негизи бул баягы апоневроз деп коет, бияктын баарын монтип массаждайбыз да. Кулагыбыздан өдө тим эле монтип ушалайбыз, кулагыбыз тим эле түшүп калчудай болуп кыпкызыл болуп кызарып чыгат. Биз эң биринчиден баягы кан айланууну жүрөк иштетет да, анан канды айдайт. Анан эгерде биз деген шишик болуп, биягыбыздын баары деген жанагы холка деп коет, остеохондроз болуп, анан көптөр айтып калышат го, бизде мен көп укчу элем да. Ой, мен биягыма, башыма кан жетпей атыптыр. Деги больницага жатып жылына 2 жолу капельница алышым керек дегенчи. Эми анын баары эле кыймыл аракети жок адамдар, ар дайым бир убак эмеде жүргөн да. Ошону биз буяктын баарын бошотуп алабыз, мойнубузду, бияктын баарын бошотуп алабыз, кадимкидей массаж кылабыз өзүбүз. Анан башыбызга монтип баягы кан башыбызга жакшы жеткидей кылыш керек да, жүргөндөй болупчу. Анан башыбызга келип, бул бетибизге чейин келип, бетибиздеги ар бир булчуң этке ошо кан как доставщик келип, ошол жакты зат менен камсыз кылыш керек да. Анан ошондо анан кадимкидей бет өңүнө чыгып, бозорбой, өңүң оңолуп, кан жүгүрүп, бетиң тартылып жакшы болуп баштайт да. Ошентип башталат. Андан кийин биз ошонун баарын кылып келебиз. Андан кийин жанагы чапкылайбыз өзүбүздү, жана лимфодренаж деп коет. Ал лимфодренаж дегенибиз, ал деген шишик. Чапкылаганда бет делеби же бүт толук денени чабыш керекпи? Негизи дене бүт кыймылдаш керек да. Биз лимфосистема деген бир эме бар, мындай түшүнүк да. Ал деген бул жана организм деген лимфосистема, шишейбиз, ошондой болот го. Биз мисалы үчүн баарын жейбиз, ичебиз, сиңчү сиңет, сиңбечү баягы клеткалардын арасында ошол жакта кала берет да. Анан ошол шишик болуп, баягы биз шишип, илгери апам мынтип басып карачы, аябай шишип атам деп койсо, колум атырылып, бармагым атырылып, изи калып калчу да. Анан дечи менген да. А көрсөм, бул деген биздин организмдеги застой экен да. Бул жана окутуп атканда бизге айтчу да, жанагы эле болото бар го, кыргызча эмне деп коет? Саз деп коет. Саз, болото. Ошол жакта суу тура берет, анан балыр басып, жашыл болуп калат го дейт. Сасып. Ошондой эле дейт кишиники. Кишиники бул деген бул жанагы шишик болуп, өңү бозоруп, ошентип калат депчи. Анан ар кандай оорулар пайда болуп баштайт. Ошондуктан аны канды, мисалы үчүн жүрөк иштетсе моторчиктей болуп, а бул лимфаны только физический нагрузка да, то есть зарядка жасашыбыз керек. Ошондо баягы моментип сыгылып, булчуң эттер ийге салынганда, баягы могу арасындагынын баары мынтип анан кийин жанагы эмелерге ыргытат, анан баягы очистительный канал, почка менен баягы туалетке барып, ошо менен анан бүт чыгыш керек да негизи. Ошондой зарядка бирдекелер жасап турса, адам баласы шишибейт экен, тартылат экен, денеси да жыйрылат экен, бети да жыйрылат экен, көнөктөй болуп, эртең менен туруп моментип шишип калбайт. Элестет, бүгүн шишисиң, эртең дагы шишисиң, үстүнө анан кийин могу көзүң астындагы жанагы мешоктор да чоңоюп, кожаң чоюлуп, ошентип кете берет да. Ошондуктан биз күнүмкүсүн баягы денебизге дагы, мисалы үчүн мага келгенде мен биринчи денеге берем,
өзүнчө бир мындай комплекс. Андан кийин анан бетке өтөбүз. Анан беттен кийин анан кийин дальше маска жагып медитация кылып ошентип кетебиз да. А негизи вот азыр жанагыларды бүт эметкенден кийин биз бетибизди чапкылайбыз да. Монтип эле жана массажный линия менен баягы денебизди, мен кичине темадан алыстап кеттим окшойт. Денебизди мынтип түзүп алгандан кийин биягысын баарын ушалап эметкенден кийин кулагыбызды прическа бузулуп калып атат. Моментип колубузду киргизип алып эле кадимкидей түгүн моментип ушалайбыз да. Кадимкидей кан айлануу жүрүп баштаганын сезесиң да, денең ысып, температураң көтөрүлүп баштайт да. Анан кулагыңды ушалайсың, кадимкидей эле моментип эле ушалайсың да. Анткени бул кулакта көптөгөн точкалар бар да. Анан ошонун баарын иштетесиң, анан бияктагы брыштар түшөт, аякты мынтип проглаживать этесиң. Анан деп туруп биягынын баарын иштетип келип туруп, андан кийин массажный линия менен деп бияктан бияка чейин лимфоузел, биякта бир лимфоузел бар, биякта бар. Ошо менен анан мындай кылып туруп анан кийин чапкылайбыз. Андай. Только мындай эмес да. Антип чапкылайбыз. Кан айланууну жүгүртөбүз, анан мынтип келип бияка чейин чапкылап түшүрөбүз. Андан кийин бетибизге жанагы көнүгүүлөрдү жасайбыз да. Бул тууралуу кийинки жолку да сөз кылабыз, Аида эже. Убактыбыз соңуна чыгып калыптыр. Достор, кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар. Суроолор болсо ылдый жакка жазыңыз. Подкастты башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Бул саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб. Элимдин ден соолугу үчүн.